Желим бөтөлкө бул лент менен сушка деп коебуз. Сушкага келет. Бул печкага ысытып берет, бул сушилка ысытып. Бияктан сушилка ысык неме менен, аба менен бул жерге бакалашканын желим бөтөлкөнүн майдаланганын ушул жерге алып келип берет. Крышка, этикеткалары бул жерге түшөт. Бул жеңил судун бетиде калкыгандар. Булар отдельный сырье болуп эсептелинет. Бул ишкана азыркы учурда пластикалык таштандыларды жууп тазалап, андан ары буюм тайымдарды жасоого керектүү болгон сырьелорду гана чыгарат. Алынып келинген жабдыктар саатына жарым тонна таштандыны иштетип берүүгө жөндөмдүү. Жалпысынан 12 миллион сомдой каражат жумшалган. Ишкана ээси келечекте ушул жерден эле суу түтүктөрүн жана башка буюмдарды чыгара баштайбыз дейт. Отдельный өзү синтофон завод, мини завод, синтофон завод келет. Ана шланганыкын отдельный ящикти пока ойлонуштар элекпиз. Азыр шланга менен синтофонду неме кылып турабыз. Бизден өзүбүздөн мына желим бөтөлкөнүн кусоктору менен синтофон чыгат. Бул ишкана Баткен облусунда жергиликтүү бийликтин көмөгү менен атайын долбоор аркылуу ачылган пластик таштандыларын кайра иштетүүчү алгачкы ишкана. Күнүмдүк турмушта колдонулуп келген желим бөтөлкөлөр жана баштыктар экологияга эбегейсиз зыян болгондуктан тиешелүү кызматтарда ишкананын ачылуусуна кызыктар болушкан. Керектүү жабдыктар менен камсыздап, облустун башка аймактарына да жайылтууга белсенип турушат. Бул жеке ишкер менен биз былтыры жолго ушул кишинин долбоорун биз жактырып, бизден дагы ушу аппараттын алып берүүгө колдоо көрсөтүлгөн. Донорлорду таап, биз донорлор толугу менен алып берди. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик жерлерин берип, ушу жигит өзүнүн аракети менен өзүнүн да салымын кошуп, бүгүн ушундай бир жакшы ачылыш кылды. Мындай иш-чаралар бизде Баткен областында дагы уланат. Баткен обласы таза аймакка буйруса айланат. Мурда ишкерлер жергиликтүү бийликтен, ушу бийликтен мына көзөмөлдөөчү органдардын артынан чуркаган болсо, азыр андай көрүнүш жок. Андай көрүнүш жок. Биз ар бир ишкерге өзүнчө мамиле кылып, башкача айтканда, өзүнүн тармагы боюнча биз баардык колдон келген мыйзамдуу, жагымдуу шарттарды түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Буга чейин Орусияда эмгектенип жүргөн 25 жаштагы Данилбек Мергенов учурда бул ишкананын электр тармагын тейлейт. Юристтик кесипти окуганы менен жумуштун жоктугунан миграцияда жүрүп, электр адистигин өздөштүрүп алган. Айлык маянасы Орусияныкына жетпесе да өз жеринде иштеп, жакындарымдын кашында турганым артык дейт. Данилбек сыяктуу бул ишканадагы 30дай жумушчунун көпчүлүгү буга чейин миграцияда жүргөн. Өзүң элиңде баары бир жакшы кенен жүрөсүң да. Регистрация башка деген проблемалар жок да. Жакшы. Өзүдө неме Россияга караганда бул жерде айлык биртике арзаныраак болсо дагы иштегенге аракет кылабыз. Себеби өзүнүн эл, өзүнүн жер, келечегибиздин өзүбүздүн өнүгүүбүз үчүн биздин да бир салымыбыз шээрден бир кошулуп калса, биз ага кубанычтабыз. Таштандыларды кайра иштетүү бүгүнкү күндүн талабы экенин айткан ишкер аз да болсо глобалдуу маселени жоюуга салым кошуп жатам дейт. Айрыкча пластикалык буюмдар Баткендин эле эмес, дүйнө жүзүнүн көйгөйүнө айланган. Зыяндуу таштандылардан арылууга жапатырмак аракет көрүү зарыл. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.